Арбаңыздар, ардактуу телекөрүүчүлөр, Кутмандык шоу кечиңиздер менен жаз жарыш күзгүрөштүп, ошентип жаз келип, баарыбыз жанданып, буйруза айылда дыйканчылык менен алектенип, ал эми үйдөгүлөр болсо биздин 7 каналды көрүп, бүгүн чай үстүндө сырашуу программасын көрмөкчү. Сиздер 7 каналда чай үстүндө сырашуу программасын көрөсүздөр. Андыктан жарым саат бою биз менен бирге болуңуздар. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз мына ушу Куттуу студияда театр жаатында кененирээк баарлашалы деп турабыз. Себеп дегенде учурда театрларда кандай иштер жүрүп жатат, кандай кызматтар аткарылып атат, аны менен катар элдин театрга болгон кызыгуусу канчалык, ошол боюнча кененирээк сүйлөшөлү дедик. Бүгүн студиябызга Шаршен Термечиков атындагы Чүй областык музыкалык драма жана сатира театрынын директорунун орун басары Сакчыбек Маматисаев келип отурат. Ассаламу алейкум, Сакчыбек. Алейкум ассалам. Студиядан көргөнүзгө кубанычтабыз. Алдыда театр күнү келатат. Ошого бүгүн сени студияга чакырып, ошол Шаршен Термечиков атында Чүй областык театрда кандай жумуштар болуп атат, жалпы эле ушул театрда кандай жумуштар болуп атат деп кененирээк баарлашалы деп отурабыз. А дегенде биздин көрүүчүлөр менен амандашып, анан кеп баштасак. Саламатсыздарбы, урматтуу 7 канал телевидениясынын кызматкерлери, ошондой эле көрүүчүлөрү, келе жаткан жалпы театр кызматкерлеринин майрамы менен куттуктайбыз. Тактап айтканда 27 мартта Сакчыбек театр кызматкерлеринин күнү. Мына ошол күнгө карата мыкты театрларда иштер жүрүп атат, алгылыктуу жумуштар аткарылат. Мына ошол боюнча сүйлөшөлүк. А дегенде биздин Куттуу студияга алгач келип отургандан биздин көрүүчүлөргө да кызык болушу мүмкүн. Өзүң жөнүндө кененирээк сүйлөшөлүк. Өзүң каяктансың, ушул театр жаатына кандайча келип калдың, өзүң жөнүндө кененирээк айтып берсең. Так, өзүм Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Башбулак айылынан болом. Бүгүнкү күндө бул маданият жаатына келип калышымдын себеби башында конкурс менен бир 600дөй баланын ичинен 8 бала Ош шаардык мэриясынын алдындагы Ош шамы гезитине кабарчылык кызматка кабыл алынганбыз конкурстун негизинде. Бул албетте окууга тоскоол болбош керек деген критерий коюлган. Түштөн кийин келип саат 2ден түнкү саат 10го чейин ушул редакцияда иштечүбүз. Ошондон жүрүп телевиденияда бир топ телевиденияларда иштедик. Заман Кыргызстан гезитинин түштүк бөлүмүнүн жетекчиси болуп, Саресеп гезитинин ошол түштүк бөлүмүндө координатор болуп эмгектенип жүрүп, анан Жалал Абад телевидениясында, телерадио компаниясында дагы бир топ продюсердик кызматтарларга чейин барып, ошол жакта иштеп келип, анан Маданият министрлиги баштагы Раматылык Султан Жумагуловичтен, ошондой эле журналист, бүгүнкү күндө эркин журналист Тургунбай Абдырасуловичтен сунушу менен ушул Маданият министрлигинде алдында бир чоң башкармалык бар, улуттук маданий борбор. Ошол жерге кызматка келип калдык 2018-жылдары. Ал жерде жүрүп ошол учур 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун уюштуруу учуруна туш келди. Келгенден баштап эле ошол Астананы аттаган күндөн баштап ушул көчмөндөр оюндарына даярданып, 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын ушул жогорку деңгээлде өткөрүү максатында аралашып, команда менен бир болуп, андан сырткары улуттук маданий борбордо ошол эл аралык мамлекеттик юбилейлик иш-чараларды уюштуруп жүрүп, 2023-жылы азыркы Шаршен Термечиков атындагы Чүй облустук музыкалык драма жана сатира театрынын жетекчиси, директору Курмангалиев Жумакадыр Белаловичтен сунушу менен ушул театрга орун басар болуп келдик. Азыркы убакта мына ошол Чүй театрынын эмгектенип жатасыңар, көрүп жатабыз, билип жатабыз. Жакшы кызматтар, ошол жерде жакшы спектакльдер, иш-чаралар өтүп атат. Негизи эле ошол иштер күн сайын өтүп турабы же жума сайын? Себеп дегенде биздин көрүүчүлөр ошол жака кайсыл убактарда барса болот, кайсыл убактарда ошол жерде спектакльдер болуп турат? Негизинен бизде спектакльдер бул жумасынан сайын коюлуп турат. Ошондой эле биздин Instagram баракчаны карап турса болот. Ошол жака бүт жарыяларыбыз, ошондой эле иш-чараларыбыздын качан болот, кайсыл убакта болот, бүт бардыгы кетип турат. Ошол жактан билип турса болот. Мисалы, жакын арада 26 март, 27 март күндөрү ушул театр күнүнө карата Айтматовдун 100 жылдыгын утурлай, Улуу Ата Мекендик согуштун 80 жылдыгын утурлай, Чыңгыз Айтматовдун Эрте жазда келген турналар чыгармасынын негизинде коюлган. Ушул Эрте жазда келген турналар спектакли коюлат.
буюрса 26 март кечки саат 6-да болот, ал эми 27 март саат 1-де спектакльдер болуп турат. спектакльдер болот. Жакшы, мына ошон үчүн бардык биздин көрүүчүлөр ошол Чүй театрындагы атайын өзүнүн баракчалары бар, ошол жактан рекламаларын карап, спектакльдин баалары канча, ал жакка кайсыл убакта барыш керек билип турса болот экен да. Болот, Жакшы. Анан эми алдыда кыла турган өзүңөр жаңы имарат алып, 1-2 жыл болуп калды. Имаратта жаңы иштеп атасыңар, штаттарыңар кеңейип атат, жакшы бир кызматкерлер келип атат дегендей, анан дагы кандай жаңылануулар болот алдыда? Туура айтасыз, биз ушул имарат алган күндөн тартып, биздин жетекчибиздин демилгеси менен театр кызматкерлерине, ошол жерде иштеп жүргөн жалпы кызматкерлерге ошону менен биргеликте көрүүчүлөргө шарт түзүү максатында театрды толук түрдө ошол сахнасын реконструкция иштерин жүргүздүк. Бүгүнкү күндө бардык техникалык жабдыктарыбыз жаңы сатылып алынган. Ошону менен бирге биз ал жерде бир гана спектакльдерди эмес, адабий китептердин бет ачарларын, концерттик программаларды, маданий программаларды өткөрүү максатында дагы ушул бардык шарттар түзүлдү. Лит экрандар алынды, ичине дагы коюлду, сыртына дагы коюп, бүгүнкү күндө сыртынан ошол бизде эмне репертуарда бар болсо ошонун баары кетип жатат. Аны менен биргеликте жакын арада ошол Екатеринбургтан бүтүп келген Даниэль Турсбеков деген жаш режиссер өзүнүн дипломдук ишин бизде Марбажиевдин Кыз күйөө спектаклин бүгүнкү күндө коюп жатат, иштеп жатат үстүнөн. Ушул марттын аяк ченинде көрүүчүлөргө тартууланат. Жакшы. Мына ушул студияга ушул чай үстүнө сурашуу программасына өткөн бир эфирлерине мына театрдын кызматкерлери келип ушул жерде интервью беришти, маектештик. Алар айтып атат, ушул театрда өзгөчө бир жаңылыгыбыз бар. Себеп дегенде Орто Азиядагы театрларда болбогон бир жаңылануу келди деди. Эмнеге десек, роботтор менен жакын күндөр бир спектакль коебуз депчи. Бул деген Орто Азиядагы театрларда жок экен да. Ана ушул театрдагы робот сиздерде бар экен. Анан ушул жөнүндө айтсаңыз, ал робот каяктан келди, ким алып келди? Туура айтасыз, робот бул идея чыгарма негизи Султан Раев, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Султан Раевдин Илек-илек чыгармасы. Ал чыгарманын негизинде ошол Илек-илек спектаклин биздин бүгүнкү күндөгү мына жакын арада 2024-жылы түрк тилдүү элдердин эң мыкты режиссеру деп аталган Улам мырза Карыкбаев ошол жаш режиссер коюп атат. Ал чын эле Орто Азияда биринчи жолу робот менен чыгабыз. Робот сахнада, буюрса бизде жаңы кызматкер десек дагы болот, роботто. Бүгүнкү штат бердиңер багы? Штатка алдык дегенде, штатка алдык роботто. Бүгүнкү күндө ошо анын менен да үстүндө иштөө процесстери жүрүп жатат. Роботту бул Кыргызстанда эле жасалды. Бизде могул Исхак Разаков атындагы технологиялык университетте окуган жигиттер жасады. Кыргызстанда. Кыргызстанда. Жакшы. Ал жигит өзү жерге талдык экен. Бул 2014-жылы ушул Бишкекке келип, окуп, үйрөнүп, анан бүгүнкү күндө ушул роботтор Акоша деген жигит бизге робот жасап берди. Буюрса, жакын арада мындай сүйүнүчтүү кабар десек дагы болот, элге жаңылык десек дагы болот, робот сахнага чыгат жакын арада. Мынакей ардактуу телекөрүүчүлөр, Кыргызстан өнүгүп атат десек болот. Өзүбүздөн эле чыккан мыкты уулдар учурда робот жасап, аны биздин өзүбүздүн Шаршен Термечиков атындагы Чүй театрында жакынкы күндөрү роль жаратып бир спектакль ойногон турат. Бул абдан бардык элге кызык. Себеп дегенде робот кантип спектакль ойнойт, ал сахнада кандай роль аткарат, эмне иш кылат деген бардык элге кызыктуу. Ошондуктан мүмкүн ал спектакль болордо элге бир жарыя бересиңерби? Ушул күнү, ушул сааттарда спектакль болот. Ал спектакльде робот башкы каарманды ойнойт дегендей. Сөзсүз түрдө алдын ала биз жарыяларды беребиз. Бизде жарыя берерден алдын биздин өзүбүздүн театрдын өзүнүн уставы бар, жобосу бар. Ал жерде көркөм кеңештен өтүш керек, коюлган спектакль. Андан кийин Маданият министрлигинин алдында түзүлгөн атайын көркөм кеңеш комиссиясы бар. Ошондон өтүш керек. Андан кийин биз ушул элге жарыяларды бере баштайбыз. Мынчасы күнү саат мынчада болот. Негизги баса белгилечү нерсе робот дагы кыргыз тилинде сүйлөйт, нукура кыргыз тилинде. Биздин сценарийлер дагы ошого ылайыктап жазылган. Кадимгидей эле сүйлөйт. Кадимгидей сүйлөйт, сиз менен баарлашат. Акошанын ошол роботту түптөгөн Акоша деген жигит, кыргыз жигити, анын айтуусу боюнча эгер акылдуу
шаарга кошо турган болсок, бул көчөдөгү адамдардын да баарын тааныйт экен. Аны таанып, саламдашып, пикир алышат да. Ал ток менен жүрөт кадимки эле. Жакшы, мынакей кызыктын баары алдыда, ошондуктан ошол күндөрү бардыңыздар Чүй театрына. Эми учурда азыр Чүй театры орношкон жер, жайгашкан жер мурунку Октябрь кинотеатры. Силерге да айтып коюш керек, мурунку Октябрь кинотеатры Чүй менен Молодая гвардиянын кесилишинде ошол бурчта жайгашкан. Анан көп элдер ушул Чүй театрды ал кай жакта? Себеп деген эми Чүй театры барбаган, баягы жүрбөгөн орундар калбаптыр да. Өзүнүн мекемеси жок, өзүнүн зданиясы жок, ар жекте жүрүптүр да. Анан ошол маалымат катары дагы биздин көрүүчүлөргө бир айтып өтсөң. Туура айтасыз. Буга чейин 32 жыл ушул Чүй театры өзүнүн имараты жок жүргөн. Бирок 2023-жылы ошол биздин президентибиздин, ошондой эле өкмөттүн, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин чечкиндүү адамдары менен, министрликтин чечкиндүү адамдары менен, Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин чечкиндүү адамдары менен ошол баштагы Чүй 184 дарегинде жайгашкан Октябрь кинотеатры ошол Шаршен Термечиков атындагы Чүй облустук музыкалык драма жана сатира театрынын балансына өткөрүлүп берилди. Канча жыл болду? Буюрса, биз 2023-жылы июнь айында өткөрүлүп берилген, 24-жылдын февралдын 27-синде биз жумушту баштадык. Ошондуктан бардык эле биздин көрүүчүлөргө маалымат болду окшойт. Чүй театры кайсы жакта, кайсыл жерге барып көрсөктөбөй, ошол Чүй дарегинде жайгашкан 184-чү Чүй театрына барып, каалаган убакта спектакльдерди көрүп, жаңы иш-чаралар. Аны менен катар эле ушул жалаң эле спектакльдер болбостон, ал жерде концерттик программалар да болуп атат, оюн зооктор болуп атат. Мунун бардыгы ошо театрдын кызматкерлери аткарабы же атайын сырттан дагы баягы арендага киришип? Бул жерде негизинен Бишкек шаардык антимонополия башкармалыгы, ошондой эле Маданият министрлиги менен биздин залды ошол аренда берүү боюнча бекитилип берилген атайын буйрук менен. Саатына мисалы канча болуш керек, ал жерде эмне кирет, ичинде зал, свет киреби же болбосо фойени бересиздерби, ошонун баардыгы антимонополия башкармалыгы тарабынан бекитилип берилген. Ошонун негизинде дагы сырттан келген жанагы өзүнүн китебинин бет ачарын же болбосо улут мындай маданий иш-чарасын өткөрөм дегендерге иштешип келе жатабыз. Ижара акысы менен. Ижара акысы менен алып пайдаланса болот. Туура эми ал киреше ошол театрдын эле кайра бир муктаж жерлерине жумшалат да. Бул деген жакшы нерсе. Анан дагы бир айта турган нерсе, мына ошол 27 март театр кызматкерлеринин күнү деп атабыз, майрам деп атабыз. Ошого карата атайын Чүй театрында бир иш-чаралар өтөбү? Атайын. Чүй театрында 26 күнү башталат. Бул негизи ошол Айтматовдун эрте келген турналар спектакли менен башталат. Андан сырткары бүгүнкү күндөгү Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садыр Жапаровдун, Нуркожоевичтин, ошондой эле мамлекеттик катчыбыздын жанагы идеяларынын негизинде Уңгу жол аталышындагы форум өтөт бизде. Форум өтөт. Андан форумдан кийин ошол форумдун катышуучуларына дагы театр кызматкерлеринин күнүнө карата деп биз ошол Айтматовдун эрте келген турналар спектаклин чыгармасы негизинде койгон спектакльди койдук. Майрамдын урматына карата. Майрамдын урматына карата. Жакшы, мына ушундай театрда жакшы иштер, алгылыктуу жумуштар жүрүп жатканын биздин ошол театрдын директорунун орун басары Сакчыбектен угуп атабыз. Анан азыркы убакта бардык кадрлар, актерлор, актрисалар учурда жетиштүүбү? Же дагы жетишпеген нерселер барбы? Мындай турат жана так суроо бердиңиз. Рахмат. Негизинен биздин театрга чын эле башта 42 штат бар болчу. Жакын арада 2025-жылдын башында бизге 9 штат келди. Бирок ал 9 штаттын бары көбүнчө буга чейин техникалык кызматкерлердин жоктугуна байланыштуу ошол техникалык кызматкерлерге бөлүштүрүлүп берилди. Мисалы, ошо кичи тейлөөчү персоналдар, күзөтчүлөр, ошонун биргеликте сахнада иштөөчү декорация менен иштеген кызматкерлерге, реквизиторлор, декоратор ошолорго бөлүнүп берилди. Бирок чындыгында жана кадрдын жетишсиздиги бизде бар, штаттын жетишсиздиги бар. Бул деле жакшы нерсе экен. Быйылкы жылы 9 штат деген бул жакшы. Ар бир жылда баягы 9 штаттан ачып тургандар бул жакшы эле. Анан Шаршен Термечиков атындагы Чүй областык драма театры деп атабыз да. Бул Чүй областына карайт. Учурда ал жактан дагы бир жардамдар болуп турабы?
Ооба, албетте Чүй облустук театры болгондон кийин биз Чүй облусу менен дагы тыгыз иштешебиз. Ар кандай иш-чараларда бири-бирибизге көмөк көрсөтөбүз. Мисалы, быйыл биздин директорубуздун демилгеси менен, Жумакадыр Балаловичтин демилгеси менен биздин жалгыз эл артистибиз бар, Асылгүл Набиева деген. Ошол эл артистибиз 75 жашка толот, буюрса май айында. Ошол эл артистибиздин юбилейлик иш-чарасын Чүй облусунда апрелдин 7-синен 20-сына чейин гастролго чыгабыз. Чүй областы боюнча райондорго. Ошол эле гастролду бизди колдогон мына ошол Чүй облустук администрациясы, Кыргыз Республикасы президентинин ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү. Ошол колдоп бизди буйруса ошол гастролго болгон бүт бардык шартыбызды түзүп берип жатат. Эми ал гастроль дегенде бардык шарт болуш керек да. Ошол эле убакта автоунаадан, тамак аштан бардык эми азыр келип байгылы расходко такалат, акчага такалат эмеспи? Анан дагы бир бере турган суроом, ушул театрда өзүбүз барып көргөн киши катары жаңы аппараттар келип атат, жаңы техникалар, жаңылануу болуп атат, светтер жаңы келип атат. Анан жакында эле мынакей театрдын бир кызматкери Россиядан барып билим алып ушул жарык боюнча мунун баарын шарттарды өзүңөр эле түзүп атасызбы же министрлик жактан түзүп береби? Бул шарттарды негизинен Маданият, маалымат, спорт, жаштар саясаты министрлиги менен ошондой эле театр кызматкерлеринин өзүнүн кеңеши бар, союзу бар дегендей, театр ишмерлер союзу бар. Мына ошолордун долбоорунун алкагында театрда эмгектенген техникалык кызматкерлерди, мисалы визажисттерди, көркөмдөп боеп бет май кое турган визажисттерди, ошондой эле үн операторлорун, жарык берүүчү операторлорду, режиссерлорду ошол атайын программа менен Россия Федерациясына барып өздөрүнүн билимин мындайча айтканда жогорулатып ашырып келишет. Буйруса биздин ошол жарык берүүчү негизинде театрлардын баарында ошол жетишсиздик бар, техникалык кызматкерлер боюнча. Бүгүнкү күндө ошол Кайрат Токтосун уулу деген жигитибизди жөнөттүк, барып окуп келди. Бизден 2 кызматкер окуп келди. Бириси ошо визажист жагытында Аелита Исакова деген кызыбыз. Анан буйруса ал жактан келгенден дагы көп нерселерди, мындай жарык берүү жаатынан көп нерселерди мындай үйрөнүп келиптир. Бизге дагы көрсөтүп, сунушун берип, мондой техника алышыбыз керек экен, могул жагын мондой жасашыбыз керек экен деп, мондой түстө жарык беришибиз керек экен деп, өзүнүн мындай бир кеп кеңешин айтып, жаңыланууга бир кадам жасады десек болот. Анан дагы бир жаңылыгыбыз бар. Мына ошол эле программанын негизинде биз мындан 2 жыл алдын биздин сүрөтчүбүздү ошол ГИТИС Россия Маданият институтуна, Москва Маданият институтуна окууга жөнөткөнбүз. Бардык каржыны ал жак көтөргөн. Ошол Маданият министрлиги менен Театр ишмерлер союзунун программасы бул Күн болот деген жигитибизди сүрөтчү. Сүрөтчү десе бул олтуруп эле сүрөт тартып эмес, бул ошол спектаклдин мазмунуна, чыгарманын мазмунуна, сахнаны ошол жасалгалап, декорациялары кандай болуш керек, кийимдери кандай болуш керек, баш кийиминин өңү кандай болуш керек, кийимдеринин өңү кандай болуш керек, мына ошолордун баардыгын сүрөтчү тарабынан чечилет да. Бүгүнкү күндө ошол бүтүп келишти. Бүгүнкү күндө Эхай деген спектаклдин үстүндө иштеп жатышат. Алардын ошол жактагы мындайча айтканда дипломдук иши болот да. Биздин театрда Эхай көрсөтүлөт. Буйруса бул дагы жакын арада ошол биздин баракчалар аркылуу элге жарыяланат. Бет ачарын буйруса жакшы кылып деңгээлде өткөрөбүз. Жакшы, жарым кылым тарыхы бар мына ошол Чүй театрында угуп калганыбыз бар. Быйыл ошол театрга 35 жыл толуп атат. Театр 35 жылдыгын быйыл белгилейт. Ал кайсыл айларга белгиленет, кайсыл күнү болот. Анан ошол театрга китептер чыгып атканын билебиз. Иш кызуу жүрүп атканын билебиз да. Ал ошол 35 жылдык кайсыл айларда өткөрүлүп калышы мүмкүн? Биздин театрга быйыл туура айтасыз, 35 жыл. Биздин жетекчибиз Жумакадыр Балаловичтин демилгеси ошол театрдын бир өзүнүн жазма тарыхы калыш керек деп, ошол китепти чыгаралы деп демилгелеген. Буйруса ошол китептин үстүндө иштеп жатабыз. 35 жылдыкка карата биздин театрдын китеби болот. Ал жерге театр ачылган күндөн тартып бүгүнкү күнгө чейинки иштеген кызматкерлердин баары ошол китепке кирет.
кандай спектакльдер коюлду, кайсыл чыгармалар коюлду, кайсыл жака гастролдорго барды, кандай жетишкендиктерге жетишти, ошонун баары ошол китепте камтылат. Ал эми 35 жылдык мааракебиз буюрса жогорку деңгээлде өткөрөлү деп турабыз өзүбүздүн. Бул ошол күз айларына барат. Күз айларында бар. Күз айларында белгиленет. Эми 35 жылдык тарыхы бар болсо, бул баягы анча-мынча театрлардан жаш театр десек болот. Анан ошол жерде жаш актер, актрисаларды көрүүгө болот. Эң эле аксакалы мынакей ошол эл артистибиз Асылгүл Набиева, андан кийин калгандарын бардык жаштарды көрүүгө болот да. Анан мына ошол жаштардын учурдагы баягы роль аткарганы, дагы бир сахнада жүргөндөрүн атайын контролдогон, көзөмөлдөгөн көркөм жетекчи деп коебуз да. Ушундай сыңар иштейт да бардыгы. Ооба, биздин театрда негизи бардык эле театрларда болот. Бул көркөм жетекчи. Сен бул ролду аткарасың, сен бул ролго жарабайсың, кийинки спектакльге чыгасың дегенде, э? Туура айтасыз. Көркөм жетекчинин алдында ошол Маданият министрлигинин атайын буйругу менен бекитилет, көркөм кеңеш болот бул жерде. Көркөм кеңеш ошол буйруктун негизинде 2 жылга бекитилет. Ал жерде ошол 7 адамдан 11 адамга чейин деген бир өздөрүнүн немелери бар, уставтары бар, жоболору бар, жободо. Ошону менен биргеликте сөзсүз түрдө Маданият министрлигинен бирөө болуш керек. Аны менен сырткары театр ишмерлеринен дагы бирөө болуш керек, сырттан. Мына ошолор ал жердеги спектаклдин мазмунун, кандай чыгышын, спектакльдер канчалык сапаттуу чыгып атат, ошолордун бардыгын көзөмөлдөп турушат. Ал эми роль жагына келгенде муну негизинен режиссерлор өздөрү бир тандашат да, аябай көрүп, бул ролго жарайт экен, өңү түсүн карап дегендей ошондой. Азыркы убакта ошол жаштардын театрга келүүсү, театрга келип баягы спектакльдерди көрүүсү, кызыгуусу канчалык? Азыр жакшы элеби? Жакшы буюрса, башта негизи ошол биздин мамлекеттүүлүк, эгемендүүлүктү алгандан кийин бир убакыт болду окшойт. Чындыгында ал бизде эле ошол учурда жаш кичинекей отурайган балдар болдук, бирок ошол убакты көп улуумун айтып калат да. Бул көбүнчө баары базар экономикасына ыктап кетти депчи. Бирок акыркы учурларда, мына акыркы 10 жылдыкты, 5 жылдыкты, 3 жылдыкты деле ала турган болсок, театрга болгон элдин кызыгуусу аябай мындай байкалууда. Мисалы, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы өздөрү сунуштап, ошол бүткүл дүйнөлүк эне тил күнүнө карата деп биз кандай чыгармаларыңар бар, биз кызматкерлер менен барып көрөлүк дедик элек деп, мына ошол өздөрүнүн бүт кызматкерлери менен келип 3 күн, 4 күн келишип, же болбосо ошол кызматкерлердин жанагы үй бүлөлөрү менен келишип, спектакль көрөлү дедик элек, эне тил күнүнө карата деп, атайын бир программа түзүп алышып, келип көрүп кетишти да. Чын бул дегени бүт бардык структуралар болобу, же болбосо жөнөкөй адамдар болобу, университеттер болобу, студенттер болобу, баарынын буйруса мындай театрга болгон кызыгуусу байкалганы байкалып атат да. Жакшы. Учурда өтүп кеткен жыл болуш керек. Ошол Маданият министрлиги тараптан театрларда баягы алмашуу болуп, мисалы драм театр Ошко барып, Оштогу театр Таласка барып, Таластагы Нарынга барып, ушундай гастролдо жүрбөдү. Сиздердин театрларда ошол жактарга барып баягы өзүңүздөрдүн талантты өнөрдү көрсөттүңүздөрбү? Ооба, өткөн жылы негизи бул жыл сайын план менен бекитилет. Чыгармачылык сапарга, ушул жазгы жана күзгү чыгармачылык сапарларга, гастролдорго чыгышыбыз керек. Бул Маданият министрлиги тарабынан сөз тапшырмалар берилет. Биз өткөн жылы 2024 жылы Ош облусуна, мына жазгы период менен Ош облусуна барып, ал жерде ошол Айтматовдун эрте келген турналар чыгармасын, ошону менен биргеликте өзбек эл жазуучусу, драматург Саид Ахматтын Келиндер козголоңго чыгармасын Ош облусуна барып кыдырып, бардык райондорго барып, мектептерге барып тартуулап келдик чыгармачылыгыбызды. Аны менен биргеликте күзгү периоддо болсо биз Ысык көл жергесин, жок, Нарын жергесине барып турабыз. Андан алын Ысык көлгө барганбыз, Нарын жергесине барып, Теңир тоолу Нарынга барып, Ат башыга чейин барып, мына өзүбүздүн чыгармачылык өнөрүбүздү тартуулап келдик. Жакшы. Театрда алгылыктуу иштер жүрүп атканы мынакей өзүңөрдүн
баягы сөзүңөрдөн угуп биздин көрүүчүлөр да билип атат. Ошондуктан бардыгыбыз баягы жан азык издебей, дан азык изде деп коет. Ошондуктан театрга келип бир жакшынакай спектакль көрсөң кадимдей эс аласың. Мен өзүм эле ошол Келиндер козголоңу деген спектакльде өмүр көрбөпмүн да. Мына ошо сиздердин театрга барып, көрүп алып, ушундай эс алып, кадимдей черим жазылып келген да. Ошондуктан барыңыздарды Чүй театрына чакырабыз. Ошол жерге келип, эс алып, жакындар менен, достор менен, туугандар менен келип туруңуздар. Сакчыбек айткандай, ал жерде кызыктуу иштер жүрүп атат. Алдыда дагы мына 26-27 март күндөрү дагы жакшы иштер өткөрүлөт экен. Театр кызматкерлеринин күнү катары. Атайын бүгүн студияга келип маек берген үчүн ыраазычылык билдирели. Алтынай убактын бөлүп, эми азыр кошуп кетсек болобу? Дагы бир кошобузбу? Эмнени айта алдыртабыз келиңиз? Биз театрда ушул чыгармачылык менен эле эмес, бүгүнкү күндө биздин администрация, жетекчилик ушул чыгармачылыкка гана эмес, биздин театрда эмгектенген кызматкерлерге шарт түзүү максатында дагы чындыгында театр кызматкерлеринин майнасы аз. Бирок ошого карабастан жетекчибиздин демилгеси менен мына бүгүнкү күндө 6 кызматкерибизге атайын үй менен камсыз кылуу максатында мына Күнтүү айыл өкмөтү менен биргеликте атайын программа менен мына бүгүнкү күндө жалпы иш кагаздары бүтүрүлүп тапшырылды. Ал эми үйдү буюрса ушул 26-жылдын башында же орто ченинде тапшырабыз деп атышат. Келишимдер түзүлдү да. Негизи театр кызматкерлери биздин театрдагы бир 90% ушул батирлерде турушат. Ошон үчүн аларды үйлүү кылуу максатында дагы биздин атайын программабыз бар. Аны менен биргеликте өзүнчө театрдын бир үйү болсун, кызматкерлердин үйү болсун, ошол жерде Шаршен Теремичков атындагы бир эс алуу багы болсун. Аны менен биргеликте декорацияларды сактоочу мындагы кампаларыбыз жок. Ошондой жерибиз дагы болсун деп бүгүнкү күндө анын дагы долбоорун эскиздин үстүндө иштеп атабыз. Жакшы. Андан сырткары биздин театрда артисттердин жанагы киримдөөчү бөлмөлөрү жок. Азыр жок да. Ошону дагы шарт түзүү максатында театрыбыздын ошол жанына кошуп имарат салуунун үстүндө иш жүрүп атат. Буюрса ал архитектуралык илимий изилдөө иштери, топографиялык съемкалар, эсептөө иштери, аны менен биргеликте ошол имараттын эскиздик долбоору бүтүп, ошонун үстүндө иш алып барып атабыз. Жакшы, абдан жакшы. Эң башкысы ошол баягы үй жокторду үйлүү кылган бул абдан жакшы. Өзүңөр айткандай, азыркы убакта маданият кызматкерлеринин айлыгы көтөрүлгөн менен театр кызматкерлеринин айлыгы аз, жетишсиз, квартирага жетип келиш керек, тамак аш, оокат ашы дегендей. Анан ошол убакта мынакей театрда жакшы жаңылык бул дагы ушундай үйлөр салынып атыптыр. Эми буйрса ошол үйлөр салынганда дагы студиябызга бир чакыралык. Буйрса, биздин 6 кызматкерибиз ушундай үй алды деп чай үстүнө келип дагы бир маек бересиңер. Ыраазычылык билдирели. Эркин микрофон болсун келиңиз. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу театр сүйүүчүлөрү, биздин ошол Шаршен Теремичков атындагы Чүй облустук музыкалык драма жана сатира театры сиздер үчүн ар дайым эшигибиз ачык. Биздин баракчаларды ошол Instagram, Facebook социалдык баракчалар аркылуу көрүп, биздин репертуарларды көрүп турсаңыздар болот. Билет баасын айта кетсек болот. Бул жерде биздин мектеп окуучулары үчүн 50 сомдон 70 сомго чейин, студенттер үчүн 100 сом, ал эми ушул жөнөкөй көрүүчүлөр үчүн ушул 200 сомдон 500 сомго чейин коюлган. Келип биздин театрларыбыз, спектакльдерибизди көрүп, биздин чыгармачылык өнөрүбүзгө шериктеш болуп кетсеңиздер болот. Рахмат Сакчыбек, ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн чай үстүндө театр жаатында көбүрөөк кененирээк баарлаштык. Бүгүн студиябыздын кадырлуу коногу Шаршен Теремичков атындагы Чүй облустук драма жана сатира театрынын директорунун орун басары Сакчыбек Маматисаев болду. Ишиңерге ийгилик каалайбыз. Ар дайым жаңылыктар болсо, жаңылануулар болсо келип тургула. Студиябыз ачык, эшигибиз ачык, ар дайым сиздерди күткөнгө даярбыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен мен Бакыт Өмүрзаков болдум. Сиздер көргөн 7 каналдагы чай үстүндө сырдашуу программасы кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруп бар болуңуздар.